İşten girgende. Stres жоголот. Stres жоголот. Ой. Мондай эле. Топуракка өстүрүшүн кереги жок экен. Топуракка өстүрбөй эле ушундай эле өстүрүп коет экен. Базардагы гүлдөрдү көрсөңүз, Ооба. жактан келген гүлдөр. Алардын бойлору 40 сантиметр, 35 сантиметр. Мына немелер, дыйкандар. Өстүргөндө дагы мына гүлдү, ушул гүлдү сатсаңар дагы неме базарда чоң-чоң болуп жакшы сатылат экен да. 23-үндө эч ким деле албаса керек. Эркектергеби? Ой, зейинчи мартка даярданып атат да бул гүлдөрдүн баары. Гүл саткан жана гүл берген бизге жана Голландиялык келген. Мен буларды көрүп мындай таң калышты да мындай. Мен өзүм Действительно, могу өскөндөрүн жакшы өстүр, сонун өстүр. Замиреге мурунку депутат Тит азыр дагы Нокенден койду эле. Кайра атпен болуп калды. Неме ушундай канча сотук дедиңиз бул жер? 15 сотук. 15 сотук, а? 15 сотук мындай чоң теплица өстүргөн жалгыз эле сиз окшойсуз, а? Кыргызстанда. Сизден башка. Именно гүл өстүргөн. Гүл өстүргөндөн билбейм мен эми. Биринчимин деп айта албайм, бирок мен дагы көрүп элекмин. Ооба, мен эле көрүп электир, ошо Тюльпан боюнча. Тюльпан боюнча. Мен дагы Россияда Сургутта ушундай гүл саткан партнерлорум бар болчу. Клубникасы жайында клубника сатат, ушундай ошо гүл саткан. Ошолор кылык иштеле да, силерде күн жылуу болот, теплицага көп расход болбойт деген. Анан мен ойлоп койдум эле да, бизде ошол жака Шамал-Сай жака өстүрсө жакшы болот болуш керек десем, көрсө бул жак наоборот күндүн салкыныраак жакшы болот. Мына туугандар, о гүл. Окмуш өзүп турбу? 15 сотук эле жер ушер, а? Канча түрү бар? 36 түрү бар. Тюльпандан 36 түрү бар. Бүт Голландия. Бул жанагындай топурак отургузууга суугабы? Топурак отургузгандар бар, ал азыраак. Жанагы сууга отургузулган болсо кандай? А могу ящиктери ошондой атайын. Сууга ылайыкташтырылган да. Суу менен чоңойт. Ушул 15 сотка канча гүл батырдыңыз? 15 сотукка 570. 570. Сон. Мондай болот экен да туугандар. Мондай болот экен. Ушуга мындай гүл өсүп неме суу күйүп туруп анан ушуга салып коет экен да болду. Муну ушул могу немеси келет го. Экология келгенде анан ар жерине туруп эгип чыгат. Сайып коет, а? Сайып коет. Анан суусун куюп турасың. Ар 2 күндө 3 күндө суусун аралаштырып турасың. Бул холодильникте. Анан уже теплицага чыкканда уже 5 күн 6 күн аралыгында суусун куюп. Мына туугандар. Мондай эле. Топуракка өстүрүшүн кереги жок экен. Топуракка өстүрбөй эле ушундай эле. Келип аткан гүлдөр бар да. Бунун артыкчылыгы биз тамыры менен луковица менен кошуп беребиз. Үйгө алып барып коюп койсо дагы. Коюп койсо деле бир айга чейин туруп анан кийин дагы келерки жылы эгип койсо деле болот. Луковицаны кайра эгип койсо болобу? Өзөт. Өсөт. Мындай 60-70 сантиметр болбойт. Бирок 25-30 сантиметр өсөт. Могулардын анча немелери адашып бирдей болбой неме гүлдөрдүн сорттары ар кандай түшүп калат экен, а? Ооба. Канча жумушчу иштейт? Жардамчы. Күнүнө 40-50 жумушчу келет. Ушу декабрдан баштап, ноябрдан баштап эле ушу бир мондай немеге канча упаковка кылышат?
25. 25'ten ha. Biri 25. Анан негизгиси мына айылдагы айымдарга жакшы экен да. Аял затына жумуш менен келип, өздөрүнө жагымдуу Ооба. Гүл менен иштейт. Келип, музыкаларды коюшуп, иштешип. Сонун. Көрсөтүп койсоң. Сиз гүлгө аял затына жакшы мамиле кылып турбайсызбы? Бизде муну тиги жоогазын деп атпайсызбы? Ошону мандалак дейт, мандалак дейт. Мандалак дегенде эме дикий мандалак. Дигин ошо терчелек да айылда. Мандалак деп. Бизде жоогазың дейт да. Жоогазың деп коет да. Жоогазын деген чоң ачылганы жоогазын, кичинекей мандалак дейт. Мандалак гүл дечи элек да биз ого. Ошо аксыдан окшойт эжелер. Аксыдан бар, Жалал-Абадтан бар, Баткенден бар, Чүйдөн бар, Нарындан бар, бардыгынан. Москва районунун Аксу айылынын Латоптойнук айылында ушундай чакан эме ачылган теплица. Бул айылга айымдарга жумуш бар. Мындай ишкерлерге айыл өкмөт дагы жардам берсе болот. Ошо айыл Латоптойнук айылына иш менен, кыш менен камсыз болду. Ушуларга айылыбызда иш жок үчүн мына жаштар бардык эмеги балдарга жумуш бар. Эме гүлдүн сезонунда мына гүл менен камсыз кылдырып атат. Айылыбызга да жакшы жумуш башталды бизге дагы. Ушу ишкерлерге эктик мына уже 1,5 айда эле мына мондай гүл чыкты. Мен сизди немеден ушул теплицаңыздан Facebook'tan көрдүм эле. Замиреке. Теплица зорошойт деп койдум эле. Кийин бир кыз чыгып, карындашыңыз турбайбы? Карындашыңыз чыгып, ошо менен байланышып. Как раз өзүңүз бул жакта окуган жакшы экен да. Өзү карындашым менен акем менден чоң, улуу акем. Ошолор мени баштаган. Теплицаны бизнесин. Анан менен жанагы демилгечи катары. Анан жана немеде 3 ай бош болуп калып, анан келип өзүм келип жардам бердим. Немеси Анан өздөрү жана каражаттарын ошол карындашым чоң. Акем. сиздики бул жерде мурда эмнеге келген бул теплица? Келген эмес, биринчи жолу. Биринчи жолу сразу эле ошо былтыр курдук да. ушул немеге гүлгө Гүл үчүн. Гүл үчүн, Гүл үчүн. Эми дагы кандай ойлооңуз бар? Дагы эмне кайсы гүлдөрдү кошсо болот экен? 17 мартта Голландияга барабыз буюрса. Выставка. Бизге Голландиядан бизге урукту бергендер, саткандар келип кетишти. Жакында бир жума болду. Аябай жакшы баа берип кетишти. Аябай биз ойлогондон да сону карапсыңар деп. Анан эми Кудай берсе чакыруу берди. Анан барып ушул дагы тюльпандан башка гүлдүн түрлөрүн көрүп, жыл ичинде ушул гүл өстүрүүгө аракет кылабыз. Жыл ичинде. круглый год. Эми сиз азыр муну 23-үндө эч ким деле албаса керек. Эркектергеби? Ой, 8 мартка даярданып атат да бул гүлдөрдүн баары. Ондойлор бар экен да. Биринчи жыл өстүрсөңүз, эми кийинки жылкыга дагы быйылкыга эмне мындай ошибкаларды кылып алдым деп ойлоп атасыз? Ошибка негизи мындай катачылык көп кеткен жок. Бирок мээнет кетти. Аябай жаңы үчүн мындай өзүң ишенбей кандай болот экен деп аябай жанагы
биринчи жолу көп объемдо Hmm. алып келгендиги үчүн аябай кыйынчылык болду да. Эми кийинки жылдары кыйынчылык азыраак болот ушу тажрыйба. Эми ошондо бул кичине сиздин оюңузду түшүнүп атам да, мына автоматизация кылып могу суу карган буу каргандарын жеңилдетиш керек деп атасызбы? Кол менен куйбай, Ооба. капельный кылып бүт жерден өзү куюп, азайганы нормасы текшерип дегендей Туура. системага келтирип. Жана биз бак эккенде дагы шланга менен сугарып, кетме менен арык жабып сугарабыз го. Азыр тамчылатып ыкма. Кнопканы бассаң азыр баары тамчылайт. Ошондой эле бул гүлдү да ушундай ыкмак өтүш керек. Мал Голландияга барып келгенбиз, аякта адам иштебейт да эле бүт. Бул жерде биз өз жанагы Мээнет менен болду да. Эми келерки жылга эми буюрса ошолорду мындай жеңилдетип кыйынчылыктар азаят да эми. Азыр жанагы базардагы гүлдөрдү көрсөңүз, чет жактан келген гүлдөр. Алардын бойлору 40 сантиметр, 35 эле сантиметр. Мына немелер, дыйкандар өстүргөндө дагы мына гүлдү, ушул гүлдү сатсаңар дагы неме базарда чоң болуп жакшы сатылат экен да. Мына карасаңар. Укмуш кылыпсыз вообще. Могу жагын карачы эле. Голландия жылына канча миң еврого, канча миң долларга гүл экспорт кылат экен? Изилдебейсизби? Голландияныкын эми изилдейбиз да эми. Кыргызстанга 5 миллион тюльпан кирет. 5 миллион тюльпан. Луковицасы же өскөнүбү? Гүл. Гүл өскөнү. Импорт болуп келет. Биз өз 10%-нан бизден кабыл чыгарбайбыз. жаба албайбыз, а? Ооба. 5 миллион тюльпан кирет. Жылына. 20 миллион роза гүл кирет. Анда Кыргызстанда деле муну өстүрсө потенциал бар экен да. Бар да. Азыр Италия турабы? Кулпунайды чыгарып атат да. Бизде кулпунай боюнча Америка менен Испания, Турция ушулар алдыда да. Эң алдыда көп өндүргөн. Көчөт чыгаргандар. Көчөт чыгарган жагынан Италия. Италия чыгарат. Голландия, мен ойлоп атам, ушул гүлдөн эле миллиард долларларды кылса керек депчи. Эми гүлдөрдүн мекени да. Гүлдөрдүн мекени. Ушудан киреше түшөт мамлекетке. Ошон үчүн жанагы могу уруктарын өз алдыбызча кийинки жыл эге албайбыз. Ошол Голландиядан алып келиш керек кайра эле уруктарын. Эмнеге эге албайсыз? Бул деген сен клубниканын көчөтүн бол ушундай эле. Кийинки жыл жакшы урожай бербейт дегенде, Бул бербейт. Мына туугандар, могу мандалак деп замерекелерде жоогазын деп коет экен, бизде мандалак дечи эле ушуну. Токойлордон терчелеп жазында сонун болуп өсчү. Ушул жери ушундай экен да. Укмуш. Канча гектарга чоңойтоюн деп атасыз? Аз, шунун. Ошо машина экен. Линкольн. Россия дейт. Россия деген. Эмнеге Голландияда ушундай сорт бар бекен? Судун температурасы ошол жерде текшерткен да. 15. Ошол жогору жакта питомник деген айылында да. Ушул айыл питомникпи? Питомник деп коет экен. Неме көбөйтүш керек. Бул эми билген нерсеңи үйрөтүш керек да. Жакшы. Туугандар, гүлгө кызыккандар, ушул жерде мына тетиги номерди
калтырып коебуз. Ошондон берге кайрылып, гүл керек болсо алсаңар болот экен. Голландиядан муну луковицаларын алып келет экен. Ушул компанияга кайрылсаңар, ушул өстүргөндө дагы үйрөтөбүз бир сыйра. Өз үйрөндүк. Сураса үйрөтөбүз. Ушуга заказ берип, кантип өстүрүш керек экенин үйрөнсөңөр болот экен. А так мен дагы балдарыма 8-мартта 7-8-мартта гүл саттырайын деп атам. Айтсаңыз, неме кылабыз. Беребиз. Сатып келип, Ооба. Немесин мен бирөө 2-класста, бирөө 4-класста. Бир нерсе сатабыз, клубника сатышат жайындачы. Азыр акчалар жок калды, ошо гүл сатыш керек болуп аталар. Акчалар түгөндү. 7-8 март как раз выходной болот экен. Гүл сатып калай деп атам. Алып берип койсом. Замерге могу гүлдөрдү азыр үзүп упаковка кылышып атат да. Ооба. Буларды сиз жана 8 мартка чейин сактаганга болобу, болбойбу? Болот. Бизде азыр заказдар да көп да. Ошолардын дагы холодильникке алып келип, упаковка кылып, коробкага салып, тоңдуруп коем, тоңдуруп коюп атабыз да. Ошол сапаты бузулбайт. Ошо алып чыккандан кийин бир айга чейин тим немеси менен турат да бул. Луковицасы Уругу менен турат. Анан дагы өзү ошол кагазда турган жерине дагы 5-10 сантиметр өсөт. Дагы өзүнүн күчү менен. Сиз бул жерде агроном кармайсызбы же өзүңүз эле өстүрөсүзбү? Быйыл өзүм эле карадым. Өзүм эле. Муну бутканы көрдүңбү? Ошол жерде жанагы шайлоодон кийин ошол жерде жаттык ошол жерде. Түнү менен ар бир саатта градус карап турасыз. Ар бир саат. Бирок бул жанагы огурцы, помидорлорго караганда суукка туруктуураак болуш керек, э? Туруктуу болот экен. Мен Бектемир мен пиязды көп экен. Шамасы Айылда. Көп жыл пияз экен. Пияздан көп түшүм алгам. Гүл да ушул тюльпан дагы пияздай эле экен. Мен эч мындай кыйынчылык болгон жок да. Ошондой эле. Канчалык жакшы карасаң, пияз да ушундай. Канча жакшы карасаң, жанагы жакшы болсо 40 жылдык карзын кутат дейт го пияз. Бул деле ошондой пияздай эле неме экен. Мындай түшүнгөн адамга, дыйканчылык кылып жүргөн адамга мындай кыйынчылык жок да. Немесин эми бизде дыйкандар жөнөкөй адамдарга муну мондай гидропоникада суу куюп коюп эле өстүрүп өткөндө да мындай сиз айтып аткан боюнча мындай өтө эле жеңил сезилип атат да буларгачы. Анан алып барып ящиктин ичине суу куюп туруп анан кийин сайыз эле өсүп кетет экен дегенде эле аны деле билиш керек да. Билиш керек. Эми кыргыздын дыйкандары кыйын. Үйрөнүп алат дейсизби? Үйрөнүп алат. Бирок могинтип сууга өстүргөндөр бизде жок да. Эми Голландияда бүт ушундай адамдын колунан келет да. Адам кылса болот да. Жок, муну түшүнүш керек. Биздикилер мен точно дыйкандарга мындай берип жүрсең чиритип берет тамырдычы. Чиритип берет. Жок, чиритпейт. Дыйкандарда. А бул суудун өзүнүн температурасы болуш керек? Болуш керек. Ошо да. Эми атайын ушул гүл менен алектенгенден кийин ошонун өзүнүн холодильникте канча градуста туруш керек. Теплица алып чыккандан кийин канча градуста туруш керек мынакей. Күн тийбейт. Салкында. Кечкурун температураны азайтабыз. Азыр муну алып койсоң, күн ачылып кетсе баардыгы 2 саат ачылып кетет баардыгычы. Буга гүл тие турган болсо полный ачылып кетет экен да. Ачылып кетет, дагы бою деле өспөй калат. Ошон үчүн салкында боюн өстүрүп туруп, анан мындай неме кылганда анан бизде жана көлөкө жерде турганда өсүмдүктөр аксой болуп калып сактап өсүрүп кетет экен да. Бири бирин атаандашып күн издегендей болуп. Булардын деле брактары болуп калабы? Брак бардык жерде бар да. Канчалык потеря көп баспы деген. Мындай жакшы карасаң 5-10 пай деле экен. 5-10 пай. А так мындай жакшы өстүрө албасаң. Көрүп атасыңбы?
Son Görüp atın bir değile vakti bir var. değil. Bir değile. Moğu toprakta öskönдөр kişine mындай neme bolot eкен. Кайсыңыз топуракта өскөн? Toprakta öskön. Ha. Алар эми азыраак эле эккенбиз, мындай Пробный. пробный кылып элечи. Бул топуракта өстүргөн наоборот кыйыныраак экен да. Жок, мындай кыйынчылык. Мен билбейм, эми жанагы кыйын деле болушу мүмкүн. Биз эми кичинебизден дыйкан болуп чоңойгонго бат эле үйрөнүпсө болот да. Эми топуракка өстүрүштүн кажети жок экен да, моундай болсо. Ооба. Суу сууга жакшыраак экен да. Гүлдөрдү канчадан сатып атасың? Оптом. Гүлдөрдү оптум 80 сомдон. Неме каалоочулар болсо келип алса болот да. Болот. Болот. Бизде азыр немеге жакын 8 мартка анча-мынча азыр жумуш тартыш болуп атпайбы? Жумушсуздук көп. Ушул гүл сатып иштейин дегендер болсо, номерин калтырып коебуз. Ушуга чалып, келип, же шаарда точкаңар барбы? Шаардан алса болобу? Шаарда деле неме холодильник бар. Калайник бар ошол жерде. Жакыныраак шаардан алабыз десе, шаардан алса болот. Шаардан каалаган түстөгү гүлдөрүңөрдү алып сатсаңар болот экен. 80 сомдон алып, муну канча? 130, 120 Эми өздөрү каалагандай каалагандай. сатышат. Анан муну азыр сиздер бул 8 мартта сатып турган нерсе да. Жок, негизи азыр деле сатылып атпайбы. Азыр деле сатылып атат. Каалагандар келип, жүз штуктан алып барып. Жана цветочный магазин бар, цветочный магазин. Сиздер могу мисалы азыр кандай учурунда үзүш керек, мисалы жыйнаш керек. Ачылып кетсе дагы проблема да. Ачылып кетсе, бул мына кино ачылдыбы? Бул кечкурун кайра жабылат уна. Жабылып калат. Жабылып калат. Биз эми жыйнап койгон. Биз эми мындай көп ачылбагандарды бутон менен Өтө жакшы өстүрүпсүз. Өзү мурда дыйканчылык кылчу элеңиз. Мен өзү дыйканмын да. Дыйканчылык менен чоңойдук. Айла. Ооба. Мен өзү жанагы айыл өкмөт кезинде эле айыл өкмөт баарын гүл эккенбиз көчөлөргө. Сиз да Өзбекстанда гүлдөрдү алып чыгып, Ооба. кайсы айыл өкмөт эле ошол? Достук айыл. Достук айыл өкмөт. Жолдун жээктерине чейин эктирип. Ооба. Арчаларды эктирип 90-95% көчөлөрдүн баарын ушул жергиликтүү жашоочулар өздөрүн эктетип, анан конкурстарды жарыялап, жылдын жыйынтыгы менен кайсы көчөдө көбүрөөк гүл эгип, ошоларды жылдын жыйынтыгы менен Сыйлап. коңшу мамлекеттерге алып барып, эми жанагы кылган мээнетине жараша биз ошону баалап, сыйлыктарды берип, кичине дем берип. Анан бул гүлдү эми эле эмес, өзү гүлгө мындай хоббиң десем деле болот. Хоббиңиз экен. Кызыгат экенсиз. Кызыгабыз. Өзү сиздердин ошол бир чыгарылышты көргөм. Ошол сиз турбайсызбы, бир айыл өкмөт жолдун жээктерине чейин гүл өстүрүп, анан сиз Өзбекстанга барып дагы бир гүл фестиваль болду эле, ошол жерлерде неме гүлдөрдү көрсөтүп, дагы жаныңызда бир аялдарды кошуп алыппы ушундай, Жылда ошол айылдан 35-40 аялды айымдарды ар бир көчөдөн тандап, алдыңкы жанагы гүл эккен айымдарды ушул жылдын жыйынтыгы менен ошол Ташкентке, Самаркандка, Андижанга барып, ошол ал жактан дагы тажрыйба алмашып дегенде, сортторду көрүп, көргөндө алар сразу ошол жерде уруктарды сатып алышып, келишип. Негизи мамлекеттен мындай каражат бөлгөн эмеспиз да. Болгон өздөрүнө дем берип, идея айтып, идеяны ушундай болсун айылыбыз деп. Айыл өкмөттө канча жыл иштедиңиз? Мен 3 жыл иштедим. 5 жылда. 3 жыл жок, 4 жылдан 2 жыл толук иштедим. Үчүнчүсүндө жогорку кеңешке депутат болуп шайланган элем. Анан 3 жыл тең ушул жалгыз талапкер болдум. Айыл өкмөт. Кыргызстанда
Eң алдыңкы биринчиликти алганбыз. Элдин колдоосу менен. Элдин колдоосу менен. Конечно. Азыр ошол нерсе сиздин достук айлык өтө сакталып калганбы? Эми ал азыр көп сакталбады. Калбады. Ошол көчөгө барганда ичим ачышат. Жанагы бир ошол 40% 50% эле калды да. Жанагы гүлдөрдүн көпчүлүк жанагы жашоочулар мындай кызыктыруу үчүн мындай дем бербей калды окшойт да дейм. Анан жанагы жарыктандыруулар дагы өчүп, краскаланбай, барганда чындыгында өзүң кылган мээнетине ичиң ачышат. Ал жерде өзү иштеле калган эмес, өзү негизги ушу шыпырып, тазалап, краскалап, сууга алып сырдап турса эле 10-15 жылга чейин жана сот объектилерин бүткөн да. Эми бул жака келип гүл өстүрүп жатса дагы. Я. Бул жака келип бул жакта да гүл өстүрүп. Азыр марттын 10-на чейин гүл өстүрүп, анан буну жыйынтыктап, анан наракы 300 гектар бак бар. Ал бак Ошол жакта чарбачылык. Ал жакта да 300 гектар бакты эгип, ошол жерге багбандарга бөлүп бергенбиз жерди. Анан аякка барып дагы уюштуруучу иштерди жасап, дагы кошумча көчөттөрдү эгип. Американда сиз таза хозяйственный экенсиз да? Дыйкан. Монда уюштуруучу ушул нерселерди. Мен дагы биз дагы дыйканбыз да. Ошо да клубника, малина өстүрүп. Анан ушул жакшы нерселерди көрсөм айыл чарба тармагында өзүм YouTube каналыма чыгарып элдерге көрсөтөбүз. Жакшы да. Анан мындай нерсени Кыргызстанда ушундай теплицаны өстүрүп аткан мен биринчи жолу сизди көрүп атам да. Анан тем более моу тупурак эмес, гидропоника. Суу эле өстүргөндөр. Сен эми клубника менен иштейсиң. Мен былтыр Италияга барып клубника сүйлөшүп келдим. Ошол жерде эми биз жана жогорку кеңештен чет өлкөгө чыкканда көбүрөөк ушу пайдаланып калайын дейсиң да. Иш сапары менен барганда ушу элиңе бир жакшы бир жаңылык алып келсең, элге бир жакшылык кылып ушул отомчу көпүрө болуп туралып, пайдалуу иш кылсак дейсиң да. Анан сиз дагы ушул Култунай боюнча көп иш менен жүрүп атасыз да. Анан сиздерге дагы бир жардам беретиндей кошумча сунуштарыңыз болсо былтыр клубника сүйлөшүп келгенбиз. Анан эми жанагы таза сортторун алып келиш керек да. Сиздер билесиз да. Өзү жанагы 3-3 немелер дагы кетип калат. Элден жакшы түшүм албай. Былтыр Шамалды сайда баасы жакшы болгон. Быйыл элдин баары болуп аткан. Быйыл жазында эми кандай болот? Жакында мен дагы ошол дыйкандар менен жолугушууга барам. Түшүндүм ичинде бар. Дыйкандар көп. Анан ошо сиз айткандай бизде ошо алып келип берсең, ошону көбөйтүп көчөттөрдү сапатын түшүрүлөт да. Сапатын түшүрүш үчүн Италиядан жакшы таза көчөттөрдү алып келип, постоянно жаңылап туруш керек. Эми сиздер эми мисалы Голландиядан алып келдиңиз. Бизде жок да бул нерсе. Азыр бекем ушу былтыр жогорку кеңеште иш мөөнөтү жүрүп атканда кабинет токтом чыкты. 12% НДС Алды. Бул деген бул Кыргызстанда баардык ушул көчөт гүл менен алектенген жарандарга жакшы болду да. 12% деген НДС. чоң акча да. Анан ошондой биз ушул чет өлкөдөн уруктарды биздин дыйкандарга, багбандарга ыңгайлуу, жагымдуу шартта алып келип беришибиз керек. Арзан. Себеби могу коңшу мамлекеттерге мындай Конкурент болушубуз керек да. Биз ошого жакшы нерселерге себепчи боло берейик. Бизге сөз эле депутаттык, министрлик кызмат эмес. Сен экөөбүзгө чарбачылык иштер менен дагы элге кызмат кылсак болот туурабы? Биз депутат болбой калсак деле өзүбүздүн иш баары кетип кала беребиз. Стресс болбойбуз. Стресс болбойт. Моюнтуп алып апаңарга, келинчегиңерге, девушкаларыңарга кадар түшүнөр болот. Сондай. Биз да алып атабыз. От салып түрдөн тандаш кыйын экен бирок,